Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлдөрү Жалал Абад облусунун район шаарларынын жетекчилери менен жолукту. Мындай форматтагы жолугушуу өлкө башчынын борбордук бийлик менен жергиликтүү бийликтин тыгыз иштөө тапшырмасынын алкагында ишке ашууда. Мындай кадам калк жашоосун жакшыртууга жасалып жаткан аракеттердин бири. Жыйында аймактагы миграция, майыптыгы бар, колдоого муктаж жарандарга көмөк көрсөтүү, деги эле жакырчылыкка каршы күрөшүү боюнча маселелер көтөрүлүп, аларды чечүүгө бир катар сунуш пикирлер айтылды. Жакынкы күндөрү министрлик башка облустун жетекчилери менен дагы жолугушуусу күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областына биздин эле министрлик аркылуу биз 3 миллиард 300 миллион сом бир жылда каржылайбыз. Бул бир төлө сапаттуу кылып биздин эмгеге жарандарга алып барыш керекпиз. Ошонун баардыгын кандай чечебиз, кандай жолдору бар, орто жолдо кандай көйгөйлөр пайда болду деп биз бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун өкүлдөрү менен баары менен жолугуп ушуну талкуулайбыз. Ушул күндөн кийин Жалал Абад облусу боюнча биз жалпы политиканы алып барабыз. Элден да кайрылуулар көп түшөт бизге, себеби жана пособиялардын, көмөк пулдардын чектелиши боюнча колунда бар адамдар да алып калат. Колунда жок, чыныгы муктаж адамдарга жетпей атат деген көйгөйлөр болуп атат. Мына ошонун үстүндө да биз иш алып барсак деп атабыз. Мен да сунуш кылып, ушул баягы пособие алгандарды жерлерде бир атайын комиссиялар түзүп туруп карап чыксак деп атабыз да кайрадан.